Кыргызстанда эл жалпыга маалымдоо каражаттарына ишенет. Мындай пикирин бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков Шанхай кызматташтык уюмунун курамындагы өлкөлөрдүн медиа форумунда сүйлөп жатып билдирди. Мамлекет башчы бардык катышуучуларга кайрылып, журналисттер өз өлкөсү үчүн гана эмес, жалпы дүйнө үчүн чоң иш жасап жатышканын айтты. Ал ошондой эле Кыргызстанда эл маалымат каражаттарына ишенерин белгилеп, мунун артында сөз эркиндиги турганын, басма сөз жарандар менен бийликтин ортосундагы көпүрө экенин белгиледи. Айта кетсек, Бишкектеги аларча резиденциясында Шанхай кызматташтык уюмунун курамындагы мамлекеттердин медиа форуму өтүп жатат. Ага уюмга мүчө жана байкоочу болгон өлкөлөрдүн маалымат каражаттарынын өкүлдөрү катышууда. Айыл чарба министри Нурбек Мурашев өз калоосу менен кызматтан кетти. Бул туурасында өкмөттүк аппараттын маалыматтык камсыздоо кызматынын башчысы Чыңгыз Эсенгулов билдирип, Мурашевдин арызын премьер-министр канааттандырды деп айтты. Акыркы чечимди мамлекет башчы кабыл алат. Маалыматтарга караганда, Мурашевдин министрлик кызматтан кетишине анын саламаттыгы начарлашы себеп болгон. Нурбек Мурашев апта башында начар иштеп жаткан министр катары ишкерлердин эң төмөн баасына татып, кара көлөч сыйлыгы ыйгарылган. Мурашев ага чейин да көп жолу сынгат кабылып келген. Буга башкы себеп былтыр арбын айдалган картошканын түшүмү сатылбай, ороодо чирип жатканы болуп жатат. Нурбек Мурашев 2016 жылдын аягында айыл чарба министри болуп дайындалган. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Атамбаевдин бөлмөсүнө тыңшоочу аппарат коюлганы боюнча маалыматты төгүндөдү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети бул маалыматты чагымчылдык катары баалай турганын да айткан. Ошондой эле саясий ишмерлер өзүн пиар кылуу максатында атайын кызматты негизсиз айыптап жатканын да белгилеген. Буга чейин КСДП партиясы саясий кеңешинин мүчөсү Адил Турдукулов форум ишканасында экс-президент Алмазбек Атамбаевдин бөлмөсүнө тыңшоочу аппарат орнотулганын айтып чыккан. Бул боюнча КСДП бүгүн 24 майда атайын маалымат жыйын берет. Болгария мамлекетинин борбору Софиядан Горна шаарына бараткан жүргүнчү поезди өрткө чалдыкты. Бул тууралуу Нова ТВ телеканалы кабарлады. Алынган маалыматтарга караганда, жүргүнчү поезд кечээ жергиликтүү убакыт боюнча кечки саат 8-де Роман шаарына жакындап калганда өрттөнө баштаган. Машинисттер поезди токтотуп, отту өчүрүүгө киришкен. Поездеги 300 жүргүнчү дароо чыгарылып кеткен. Кырсыктан жабыр тарткандар катталган эмес. Учурда окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Улуттук спорттук оюндар боюнча 4 жылда бир жолу болуучу спартакиада быйыл өтөт. Бул тууралуу өкмөткө караштуу жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттигинин орун басары Канатбек Арпачиев бүгүнкү маалымат жыйында билдирди. Анын айтымында 2019 жылдын 4-нөн 12 сентябрь күндөрү Ысык Көл облусунда эл аралык Ысык Көл оюндары өткөрүлөт. Оюнга көз карандысыз мамлекеттер шериктеш өлкөлөрүнөн 2000ден ашык спортчу катышуусу күтүлүүдө. Канатбек Арпачиев кошумчалагандай, Ысык Көлдүн жээгинде аралаш мушташ боюнча Азия чемпионатын өткөрүү тууралуу сунуш түшүп жатат. Талас облусундагы Эшим Кутманалиев атындагы стадиондо 1-июнда пара-марафон өтөт. Ага 16 жаштан 28 жашка чейинки жарандар катыша ала турганын айтылды.